таксист болуп иштейм. Бул Яндекс. 4 саат уктаганда вообще выходной болуп кетет мага. Биринчиден орусча билбейм. Кыргызча сүйлөп аке. $10.000 берейин деп атат. Жөн эле койбойсуңбу ошо видеону? $10.000 менен ремонт кылгыла. Видеону көрүп алыңыз YouTube'дан. Мындай жок э. Ошо креатив кылып берейин деп. Али, биринчи эле вопрос. Нисахардан эмнеге кеттиң? Умар Даданов место бербей койду сага. Ассаламу алейкум биринчи. Алейкум салам. Жок неге? Андай деген сөз жок, көпчүлүк айтып атат аны. Мындай Instagramдан да чыгышат, башка деп айтчы. Жок, бизде андай нерсе жок да. Орун деген нерсе жок, бизде кызмат. Адамдын бурчу болот да өзүнүн. Ошо бурч менен аракет кыла берет да. Анан мен орун алам, кызмат алам деген ой жок бизде. Эмнеге сен Несахардан бөлүнүп, отдельно эл билсин деген проект ачууга эмне түрткү болду сага? Жок, мындай да, аны көпчүлүк түшүнбөйт. Эрлон байкем көп айтчы да бизге. Өз алдынча аракет кылганды үйрөнгүлө, жетелетпе, болбогула, оюңар болсун, кылган ишиңерди так даана өзүңөр аткарганды үйрөнгүлө деп айтчы да. Эми аз эмес, көп эмес 3-4 жылдын тегереги болуп атат да Эрлон байке менен чогуу жүрөм. Анан бул биринчи себеби, экинчи себеби дегенде Нисахар жетишпей калды. Нисахар жалгыз болуп калды. Мен ойлодум да азыр мен Умар экөөбүз бир проектте мындайча айтканда жумасына 2 жолу выпуск чыкса, эл билсинде да алып чыксак, бир жумада 4 выпуск. Бул дегени 4 ишкана түздөлөт. Бизге видео материал чогултуу керек эмес да. Бизге жыйынтык керек. Бизге Кыргызстан өзгөрүшү керек, тазалык керек. Максатыбыз видео тартуу же жумасына бир жолу көрүнүп коюу болсо, анда сен айткандай мен кетпек эмесмин да. Менин максатым Кыргызстан батыраак түздөлсүн. Сен экөөбүз мына эми 30 аралап келатабыз да. Биз эми ашказан бузулду экөөбүздө. Конечно. Биз жебегенибиз эчтеке калбады да. Бизден кийинки бала чакачы. Тура эле. Алар нормальный жашоону көрүш керек да. Карасак азыр убакыт бат эле өтүп атат. Кече эле төрөлгөн балдар бүгүн 5 жашта, 10 жашта. Биз ошолорго батыраак шарт түзүп беришибиз керек да. Ошондуктан эле себеби. Сага азыркы күндө коркутуу үркүтүүлөр, там үйүңө келейм, антем, мынтем, чабып кетейм. Мындай жок э. Кандайлар болду беле? Жок, чалгандар болгон. Болгон. Бирок учурларчы. Мындай үйүмө чейин прямо келген болгон эмес. Болгон эмес. Бирок максимум кандай аябай коркунучтуу коркутуу болгонунда. Биз калп болбосо, секрет болбосо айтып кетсең. Мен коркпойм да. Жок, негизи болгон да аны эсечи. Там бычак сайып кетем, балт алып кетем, андай болгон эмес. Бир жолу мындай честке чейин келген да. Честке чейин. Адамдын честине тие турган сөз айтышкан. Эми ар бир адамда апа бар да. Ошол апамды ортого аралаштырып туруп сөз сүйлөнгөн. Ошондо бир нерв болгон. Корккон эмесмин ошондо. Бирок мындай питке чыгып кеткен да нерв. Бир жолу ушундай болгон. Али, мурда жумушуңда сен повар болуп иштеген экенсиң. Анан ал жумушуңда азыркы талап кылып жаткан то есть сен каалоолоруңа туура келгенби? Тазалыгы, ишкананын ичи тазалыгы. Ошону көпчүлүк жаңылышып калат да. Мен повар болуп иштегем. Ошол маалда да мен Instagramдан, башка социалдык тармактардан мен көргөзүп келгем. Мен кандай иштейм и кандай болушу керек деген нерселерди. Да, биз Кыргызстанда мындай укмуш деле бир нерсени талап кылбай атабыз да элдерден. Биз болгону ушул тряпка менен стол сүрүп тазалап койгула, ошону тазалыкты кармап бергиле деп атабыз. Бирок ошону да аткарышпайт. Эми өзгөрүү бар, мындай жок деп таптакыр айтканга болбойт. Өзгөрүшүп атат. 2018-жылда чыккан Нисахар. Азыр 2022 болсо 4 жылдын аралыгындагы результат бар. Мен аны өзүм көрүп атам да, мындай адам катары. Тазалыкты кармап берсе өзүбүз үчүн жакшы да. Санитарный правиланы айтышат, мисалы санпин деп айтышат. Биз эгерде санитарный правиланы толук түрдө талапка койсок, бизде көп ашканалар жабылып калат элек араш. Биз бизнести өнүктүрбөй эле аны талкалап коюшубуз мүмкүн да. Ошондуктан болгону тряпка менен тазалап бергилечи деп суранып атабыз. Негизи мондо ушулар болобу, сени чалып, Али кел биздин мекемени тартып кет, бизге бул как реклама болуп иштеп калсын дегендей. Жок, андай болгон эмес. Жок, биздин мекемени тартып кет деген адамдар болгон. Болгон. Жумушчулар.
жумушчулар болгон. Бирок мисалы кайдыгер эмес жумушчулар бар да. Алар айтат, байке мен мына жерде иштейм, бирок менин ишканамда ушундай кемчиликтер бар. Көбү кемчилигин айтат. Кемчилигин. Бизде мындай таза, бизди келип көрсөтүп кеткиле, элге бизден үлгү алсын дегендей болгонбу? Болгон. Азыр айтып берем ошону. Мен жакында анда Нисахарда иштейт элем. Бир шаурманын этин даярдаган жер. Где-то ошол съемкадан бир ай мурда бир кыз чыгат мага. Байке, биз ошол жерде иштейбиз. Таза, абдан таза. Бирок биздин шефибиз мындай таанымал боло албай атат. Бизнесибиз жүрбөй атат. Бизге бирөө ишенбейби, билбейм, биз мындай чыга албай атабыз базарга. Макул дейм, эми айткандын эртеси барсам уборкада, ал сама собой. Ортодон бир ай өткөрүп, орозонун биринчи күнү кирип барам. Элгиз билет, элгиз көрсө аны эстейт. Шокко түшүп калганбыз. Эмнеге? Таптаза. Жок, укмуш таза деп айтпайм. Бирок мен эт чыгарган жерди көрүп, тазалыгын көрүп таң калгам да. Сен Ошко көп съемка барат экенсиң. Ошону көп айтып атат. Оштуксуңбу ошондо? Жок, мен оштукмун. Мен оштон болом. Мындай да, мен оштон болом. Бирок кара суудан. Оштун кара суу. Оштун кара суусунан болом. Бирок кара сууга бир да пайда алып келген эмесмин. Кара сууда съемка болду беле? Жок. Бир да жок. Кафеге кирген эмес. Жок. Эмнеге? Менин өзүмдүн жердештерим айтат да, биз жактыда тазалак жардам бербейсиңби, биз жактыда тазалаш бербейсиңби дейт да. Алар той сени келип тартып кетти дешет. Мына ушул нерседен качам да, мисалы өзүнүн жерине тартып атат, өзүнүн туугандарына болушуп атат деген сөздөн качам. Анткени мен үчүн Кыргызстан бирдей. Мен бүгүн эле камерага чыгып, эртеси күнү барып туруп кара сууну тазалайымга түшүп калсам, анда чоң Кыргызстандан бөлүнүп калам да. Мен Кыргызстан жалпы эле бир. Кара суу болобу, нарын болобу, талас болобу, айырмасы жок. Элге каякта зыян берип аткан болсо мен бара берем. Мен бир тамаша сөзүм бар да. Силер элге зыян берип аткан кайсыл жерлерге барасыңар деп сурайт. Мен айтам да, элге зыяны тийсе Бразилияга да бара берем дейм да. Мен Бразилияга да бара берем. Буюрса достор, ушу Бразилияга барып эле контент тартып алабыз, эл билсин деп. Сен өзүңү журналист, жарандык активист же блогер, кайсынысына өзүң кайсысымын деп ойлойсуң? Эле атайсың? Мекенине кайгырган адам дейли. Мекенине кайгырган адам. Эмнеге? Кайгырам. Мен журналист болсом деле, болбосом деле, активист болсом деле, болбосом деле да, айырмасы жок. Бирок мен көрдүм выпусктларыңан, сен бир кафеге же бир тартканы бир объектке кирсең, сен көбөлүгүн сурашат экен да, көбүчү. Көбөлүгүн көрсөчү депчи. Сен ошондочу да, эмне кыласың көбүнчө? Журналистке окшошпосом керек да. Ошого сураса керек. Жок, мисалы ар бир нерседе компетенция деген нерсе бар да. Сүйлөшүү, ал адамды да түшүнүш керек. Мисалы көпчүлүк ойлойт бир тараптуу маалымат. Биз журналистпиз. Журналист болгондон кийин бир тараптуу маалымат бере албайбыз. Жанагы сөз бар да, көпчүлүк ойлойт, силер журналистикада окуган эмессиңер деп. Бизди силер журналист кылды. Ушу элдин көйгөйү биз журналист кылып атат. Да, мен журналистикаге окуган эмесмин. Бирок ошол элдин көйгөйү мени журналист кылып атат. Мыйзамда да айтылат. Ар бир жаран журналист болгонго укугу бар. Да, окуса, окубаса айырмасы жок, болушу мүмкүн. Бирок журналистиканын мыйзамын бузса, окуса деле, окубаса деле журналист катары жооп берет мыйзамдын астында. Ошол нерсени да унутпаш керек. Сен азыр YouTube'дан акча табасыңбы же башка жумушуң барбы? Бул YouTube'ду эл билсин проекти бул мындай второстепенный эле проект катары көрөсүңбү же основной жумуш катары көрөсүңбү? Эси прям сыры жок болсо айтып кетсең кандай бул жагы? Мен тагдырга аябай жакшы ишенем. Тагдыр деген нерсе. Рызык бул тагдыр. Рызыкты Кудай берет. Биз ала албайбыз аны. Бизге жазылган рызыкты эч ким ала албайт. Мен үчүн маанилүү. Проект маанилүү. Проект. Мени мындай жашоодогу оокатым, башка аны мен ишенем. Бир күн алам, ал келет. Таксист болуп иштейм. Мен түндөсү таксист болуп, Яндекс. Түндөсү таксист болуп иштейм. Күнү съемка кылам. Айта кетиш керек, 24 саатты 3 эле саат уктайм. 3 саат. Мен эч качан 3 сааттан көп уктаган эмесмин. Сага жетеби ошо 3 саат? Жетет. Прям той уктайсың. Бодрый. 4 саат уктаганда вообще выходной болуп кетет мага. То есть сен азыр основной жумушуң бул YouTube боюнча көбүнчө укуган атасың. YouTube'дан акча таппайм. Таба элексиң? Жок. Таба элек эмес. Таппайм дагы. Жок. Реклама да алган эмессиң? Жок. Вообще? Жок.
Не сакырды көрсөм мисалчы, ал жакта Эрлан айка көбүнчө орусча аралаштырып сүйлөп кетет да контентиндечи. А сен неге жалаң кыргызча, мына орусча кошпойсуң сөздөрүңдү? Биринчиден орусча билбейм. Негизи. Ачык эле айтайын. Экинчиден мен Россияга баргам, Москвага баргам. Иштеп келгенсиң. Иштегем. Мен орусчада кыйналгам. Милиция кызматкерине кыйналгам да. Документим бергенде анан. Ал жакта то есть милициялар келген болсо. ФМС дейт. Ошо миграционныйда кыйналгам сүйлөшкөнгө. Анан орусчаны сүйлөсө толук түшүнө берем. Бирок жооп берет. Жок, жооп деле бере берем. Ну мен камерадан бир аз качам. Орусча сүйлөгөн. Анын себебин азыр айтып берем. Ал Орусиядагы милиционер мага айтканда, сен раз Орусияда жашап атасыңбы? Сен орусча билишиң милдеттүү деген. Аны түшүнгөм. Это же Россия деп айткан да. Анан мен ага түшүндүргөм, что мен кыйынчылыгым бар орусчадан. Бирок сиз сүйлөсөңүз мен түшүнөм деп айтсам, это же Россия. То есть ал жакта сен өзүң мамлекет тилинде сүйлө дегендей кылып койгон. Мындай патриотизм дейбизби, кандай дейбиз эми? Ушундай да, өзүнүн мамлекети үчүн мындай тилини биринчи жогору койгон да. То есть ошондо сен бизде негизи биздин мамлекет тилге, мен ойлодум. Биз эмне үчүн Кыргызстанда жашап орусча сүйлөйбүз? Даже кыргызча билбей атабыз. Мен таксистмин дедим. Мен таксиде өзүбүздүн кыргыз эле кыздар чыкканда привет, байке дейт. Анан чоң кыз кайсы жака барасыз десе, я не понимаю вас дейт. Кыргыз эле кыздар. Кыргыз эле кыздар. Анан кейип кетесиң да. Кыргызча сүйлө, байке. Азыркы болочок жаштарга сен кеңешиң кандай кеңеш бермексиң? Жаштар мындай болуш керек дейм да, менин көз карашымда бул жалпы адамга айта албайм бул нерсени. Мисалы блогер балдар бар, жаштарыбыз да. Миллион мындай аудиториясын кармаган адамдар бар. Алар түшүнөм. Бирок биздикилер коркок болуп барат. Коркок это кандайсың? Коркок азыр мындай переводун кылып берем да ошо нерсени. Коркок дегенде байке дейт. Мен көп блогер балдар менен сүйлөшөм да. Зачем сизге жулпулдатып, мындай шрамдарды алып, колуңузга повреждениялар кетип, сизге эмне зарыл байке дейт. Андан көрө гиф ойнотуңуз, аны кылыңыз, муну кылыңыз, что весело жашап коюңуз дейт да. Мекен деген өзүнчө бир сөз бар да. Мекенге сүйүү таптакыр башка нерсе. Бул мекен буну биз сакташыбыз керек. Мекенге сүйүү ошо сактап калган нерсени баркташыбыз керек. Аны барктай албасак, бүгүн гүлүбүз кургап калат, чөптөр өспөй калат, бетон эч качан болбогон, ушундай сыяктуу да. Ошондуктан мекенди сүйүш керек. Мекенге күйүш керек. Мен чыкпасам, сен чыкпасаң, анда ким чыгат? Бизге Германиядан бирөө келип, өзүбүздүн мекенди сактап бербейт. Шундан менде бир суроо пайда болуп атат да азырчы. Кээерки кафелер, мекемелер, чоң бизнестер сага акча төлөп биздикин тартпага дегендер болду беле? Акча сунуштап. Каждый съемкада бар. Каждый съемкада бар. Ошондо кандай кылам айтып беремби? Сонун иш кылам. Мисалы, жумасына 2 жолу выпуск берем да. Туура? Анан ал адамга чейин тарткан видеолорум бар да. Мисалы, бүгүн тарткан видеом мага акча сунуштап атат. Анан эрежеси менен карап чыксак, анын видеосу 2 жумадан кийин чыгыш керек да. Анан тиги мага акча сунуштаганга менин жоопум бар да. 2 жумадан кийин чыга турган видео 2 сааттан кийин чыгат да. Бул бонус. Ага бонус акча сунуштап. Бирок албайсың. Ким акча сунуштаса, бул выпускту батыраак чыгарып бер деген. Мага видеомду батыраак чыгарып бер инем деп суранып аткан. Эрте чыгат. Не? Жооп ушундай. Жакында ушундай болду да, Акбура деген жерди тарткам. Ошто. Оштон. Хозяинин чалып алып, иним ачык эле айтам, мен эч кимден жашырбайм, элден да жашырбайм, досторуман да $10,000 берейин деп айтат. Жөн эле койбойсуңбу ошо видеону? Все макул байке, мен сизди түшүндүм дедим. Жарым сааттан кийин видео чыкты. Анан чалдым. Байке дедим, $10,000 менен ремонт кылгыла. Видеону көрүп алыңыз деп. То есть сенде бир да учур болгон эмес, что булардан акча алган эмессиң? Жок. Бир да тыйын. Мен элдин көзүнө эмес, элдин өзүнө иштейм. Мен ишкерлерге да ушул нерсени айтып келем. Элдин көзүнө иштебеш керек, элдин өзүнө иштеш керек. Так, достор, бул негизи күчтүү адамдардын бири. Кээерки блогерлерге даже $200 берсең эле ал полный не то что тартпай коет, ал маалыматын даже унутуп коет, адресин. Али мына жерде кимелең деп койгоначы, али мындай жерде.
бул тазалыкты текшерген тиешелүү органдар мисалычы алар силерге мындай поддержка көрсөттү беле, жардам берди беле же силер баардыгын өзүңөрдүн колуңардан, өзүңөрдүн чөнтөгүңөрдөн барып эле тартып, жол кирени эсептеп, мисалычы кандай болот ушул жагы? Элге кызык да бул жагы делечи. Жок, расходтор өзүбүздөн. Расходту өзүбүз кылабыз. Органдарга келсек, бул аябай мындай оор да. Анткени мамлекет качан аракет кылыштан токтосо, анан эл өзүн өзү багып баштайт экен да. Биз элбиз да. Ошол тиешелүү органдар иштебей койгондун айынан бизге окшогон элден сурулуп чыгышты балдар. Мисалы, кимди айтабыз? Башка Болот Ибрагимов, Эрулан Кокулов сыяктуу адамдар элден сурулуп чыгат экен. Ошол мындайча айтканда ыйгарым укуктуу адамдар өзүнүн жумушун так даана аткарууну билбей калганда эл өзүн өзү обработка кылат экен да, багып. Өзү аракет кылып, мындай выживать этип баштайт экен ошол нерсеге. Биз ошол эле балдарданбыз. Санэпидемнадзор бир жолу мен баргам өзүм. Алар суранган, мени съемкага чыккыла, мен өзүм суранып алардан. Бир жолу чыгышты. Ал адам мени көрсө тааныйт. Амина деген кафени тарткам да. Анан штраф жазыш керек, акт. Жазып туруп, камера тиякта турса, мага келип туруп, али кайсыл статья менен акт жазам деп сурап атат. Эми мен экинчи жолу кайрылышым мүмкүнбү ушул адамга? То есть закон билбеген адам. Мен кайрылбайм да. Кайрылгандан пайда майнап көрбөйм да. Силер бул законду мисалы айтасыңарбы мындай 4-чү гана дейсиз, статья 8-де ошолорду жана могу тазалыктардын негизи тиешелүү органдарын мисалы маанилүү кандай бир туруштук бериш керек деген принциптерин каяктан билесиңер? Өзүңөр үйрөндүңөр беле же бирөө айтты беле же интернеттен эле Google'дан алып барасыңарбы? Кандай бул жагы? Же кандай болуп калат? Курсагың ачса тамак жешти үйрөнөт экенсиң да. Ушундай эле экен да. Эми зарыл ушул жашоо ушуну талап кылды да бизге. Үйрөнүш керек болду. Адам өзүнүн укугун билиш керек да. Милдетин да унутпаш керек. Биз ошол укукту окуп баштадык ошол жерде. Кандай болуш керек, кандай коюш керек, негизи кандай болуш керек эле. То есть бул укуктар ачык жазылган. Ачык жазылган. Интернеттерде бар. Конституция. Силер ошол жактан эле карап туруп эле барасыңар. Минюстун сайтынан көрсө болот. Жок, мындай да, урматтуу мекендештер, бир нерсени кылып атканда адам биринчи максат коюш керек. Максат болсо, жолдогу кыйынчылыктардын айырмасы жок. Сен ашка каласыңбы, же болбосо камераң жок калабы, сени бирөө сөгөбү, же башка, анын айырмасы болбойт. Анткени сенде главный максат бар. Акча же болбосо кандай бир мындай таанымал болуу дейбизби, звезда деп коебуз. Любой звезда 5 жыл. Бул дүйнөдө сен звезда деген атың калбайт, кылган ишиң калат. Канча деген адамдарды аты калып атат, эмне үчүн? Эмгеги менен калып атат. Дагы бир сөз бар. Жакшылыктын жообу жакшылык дейт. Сен бүгүн бирөөнүн баласы үчүн жакшылык кылып атсаң, эртең сенин да балаң бир жерде залага тартып атса, сага жардам бериш. Ошон үчүн мындай мекенди сүйүү, мекендешти сүйүүнү мындай астыга сүрүшүбүз керек да бизчи бири-бирибизди. Азыр бири-бирибизди карасак жаман карайбыз көчөдө. Андай болбошу керек болчу. Биз бир туугандарбыз. Андай как будто мындай бири-биринен карыз бардай карайт да элдер. Ошондуктан мен айтам да, жаштарыбыз билбейм, тагдырыңарды өзүңөр тандайсыңар. Бирок мекенди сүйүш керек. Ошол нерсеге мындай астыга сүрүш керек максатты. Дагы жана сага айтып бердим го. Мамлекетибизди өзүбүз өнүктүрбөсөк, башка эч ким келип өнүктүрүп бербейт. Зыян тартсак деле өзүбүз, пайдасын да өзүбүз. Рахмат.